ыңгайлуу форматта каалаган жерде жанында алып жүргөнгө болот. Анан узак убакытка бул кактардын сактоо мөөнөтү 6 айга чейин узак убакытка ошол кутучада салынып турат. Самара Кушубакова нукурак кактардын түрлөрүн даярдап ишкердик кылганына 3 жыл болду. Алгач үй бүлөлүк бизнес катары баштаса, эми 6 жумушчуга иш берип, ишкердигин кеңейтүүдө. Күнүнө 600 даана накта как чыгарышат. Продукциясы ден соолукка да пайдалуу болгондуктан, аны көп көлөмдө чыгаруу максаты бар. Ушул сунушуна колдоо табуу үчүн Айыл чарба министри менен жолугушууга келди. Мисалы Өзбекстандан келип атат, алар жумасына 26 000 штуктан алат элек деп келип атышат. Ал эми биздин объемубуз чакан болуп атат. Чоңойтуу, кеңейтүү мамлекеттик деңгээлде болсо, бир бренддин атынан чыкса аябай сонун болот эле. Ишкер 25тен ашык кактын түрүн жасайт. Ал бизнесинен кирешени гана көздөбөстөн адамдардын ден соолугуна да пайда алып келүүнү каалайт. Мисалы биз кызылчанын кагын жасайбыз, ал гемоглобинди көтөрөт. Алманын кагы ичи карын иштөөсүн жакшыртат. Ашкабактын кагы бул дагы ичи карын иштөөсүнө аябай жакшы таасир берет. Андан сырткары сабиздин кактары булардын баардыгы иммунитетти көтөрөт. Тескерисинче өсүп жаткан организмге пайдалуу болгондуктан мен кичинекей түптөн, бала бакчадан, мектептен жана мектептин жанындагы дүкөндөрдөн баштайлы деген ойдомун. Самарага окшогон жаш ишкер фермерлер менен Айыл чарба министри жолукту. Катышуучулар кайракы жерден түшүм алуу, пайдаланылбаган жайыт же айыл чарба жерлерине чакан ферма иштетүү сыяктуу сунуштарын беришти. Ушундай жолугушуулар буга чейин 6 облуста өткөн. Бул жолу Чүй облусунда уюштурулду. Биздин министрликке жеткизе албай аткан көйгөйлөрдү барып жер-жеринен угуп, анан ошолорго жардам берип, мисалы үчүн жанакы ар бир областта жерге же болбосо малга же башка бир каражаттарга суроо талаптар болуп атса, аларды чечип аттык. Көйгөйлөрдү айтканда ошолорду биз чечүү менен жалпы тармактын өнүгүшүнө, өзгөрүшүнө жол салып атабыз да. Айыл чарба министри буга чейин өлкөнүн башка облустарындагы жаш фермерлер менен жолугушууларды өткөргөн. Жыйынтыктоочу кезигүү Ысык көл облусунун дыйкан фермерлери менен болмокчу. Анара Мамбеткадырова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Чүй облусу.